жердин үстүнөн көрө асты жакшы деди. Бир алымдын ушундай сөзүн окуп отурам. Курсактары Кудайы, катындары кыбласы болуп калган эркектер көбөйүп баратат деп жазган. Сөздү караңыз ай. Курсактары Кудайы, катындары кыбласы болуп калган эркектер көбөйүп баратат деди. Мына хадистин акыркы жерин караңыз. Эгерде башчыларыңыз жамандардан, байларыңыз сараңдардан жана иштериңиз аялдарыңарга калган болсо деди. Не десе эле билбейм, аялым билет деп калбайлы. Не десе эле билбейм, аялымдан сурайлы деп калбайлы. Ошондон шундай бир заман келди. Аялымдын настроениясы жок деп коногун көчөдөн күзөтүп калган эркектердин жашоосуна аралашып баратабыз. Үйүңүзгө көп мейман чакырыңыз. Үйүңүзгө келе турган конок Кудайдын коногу. Хадиси кудсийде Аллах Таала шундай дейт. Кимде ким үйүнө келген менин коногумду жакшы кабыл алса, мен да анын о дүйнөгө кеткен тагарагы менин жаныма келген, өлүп кеткен. Сөздү караңыз, хадиси кудсийде. Кимде ким үйүнө келген менин коногумду жакшы кабыл алса, мен да анын мага келген коногун жакшы кабыл алам деди. Караңыз ай. Үйүңүзгө келе турган конок Кудайдын коногу, аны ошондой сыйлаш керек. Конокты кандай тосуп алганың маанилүү эмес. Конокты кандай күзөткөнүң абдан маанилүү. Анткени уктап атканда келип калышы да мүмкүн, билбейсиң. Бирок күзөтүш эң маанилүү болуш керек. Үйүңүзгө келген конок 10 дана ырыскы менен келет. Ал алып келген 10 дана ырыскынын бирөөсүн сиз менен кошо жеп, 9 дана ырыскыны үйүңүзгө таштап кетет. Караңыз ай. Ошондон эмне кылалы? Үйүбүзгө көп конок чакыралы. Биз заңгыраган үйлөрдү салып, үйүбүз бүткөндөн кийин үй тойду үйдө эмес ресторанда өткөрүп атабыз, үйүбүзгө эч ким келген жок. Үйүбүзгө конок келбей калды, чакырбасак келбей калды. Мына тууганым бар эле, мына жакыным бар эле деп өзү билип сиз менен бизди катташа турган сыйлай рахым деп коет. Туган менен катташуусу керек. Иншалла.